Ошол эле 11-класс, 12 класс болот. Балдарыбыз бир жыл кадимкидей эле окуйт. Азыркы учурда биз өнүгүп баратабыз. Заманына ылайык билим берүү системасы да өзгөрүлүш керек. Жаш курагында бала өзүнүн убактысын жоготпойт. Жылдыз айым эң биринчи сурообуз ошол 12 жылдык билим берүүгө өтөбүз деп атпайбы, быйылкы жылдан баштапчы. Ошонун тартиби кандай болот? Ага Балыкчы шаары боюнча мектептердеги даярдыктар кандай жүрүп жатат? Азыркы учурда барыбызга эле белгилүү болгондой, билим берүү системасында чоң реформалар жүргүзүлүп жатат. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин тарабынан 2024 жылдын 30 октябрда 6054 токтому менен бекитилген. Бул Кыргыз Республикасындагы 12 жылдык жалпы орто билим берүү концепциясы боюнча. Эми кеңири айтып кетсек, бул 12 жылдык реформанын максаты азыркы учурда биз өнүгүп баратабыз. Ошол азыркы заманына ылайык биз билим берүү системасы жеке реформа эмес, модернизациялоого өтүшүбүз керек да. Заманына ылайык билим берүү системасы да өзгөрүлүш керек. Бул азыркы замандын талабы. Азыркы учурда Балыкчы шаарыбызда жалпы 13 мектебибиз бар. 10.506 окуучу билим алат. Ошол реформанын негизинде бизде дагы Балыкчы шаарыбызда мугалимдердин арасында, ошол эле ата энелердин арасында түшүндүрүү иштери байма-бай жүргүзүлгөн. Мен айтып кетким келет, бул эң биринчи 12 жылдык реформанын негиздери. Бул бала 12 жылды аяктагандан кийин эл аралыкка туура дал келген аттестат алат. Мисалы, ага чейин биз 12 жылдык реформаны изилдеп, кандай азыркы учурда дүйнөлүк стандартка ылайык келген, ошол эле учурда ошондой эле өлкөлөрдө Япония, АКШда 12 жылдык реформалар кандай киргизилген, натыйжасы кандай айтып кетким келет. 136 өлкөлөрдө азыр ийгиликтүү 12 жылдык окутуу жүргүзүлүп атат да. Көп ата энелерде мындай суроо жаралышы мүмкүн: биздин бала бир жыл убактынан ашык окуйт деп. Бул туура эмес. Мен түшүндүрүп кетет элем, ошол эле азыркы учурда ата энелерибиз балдарыбызды нулевой класска киргизгенде, ошол эле нулевой классты балдарыбыз бир жыл кадимкидей эле окуйт. Бул Наристе программасы 480-дик программанын негизинде азыркы учурда ошол эле нулевой класс биринчи класс эле болот. Биринчи класс болот. Ошол эле 11 класс, 12 класс болот. Бала 17 жашында эле мектепти ошондой эле убакытта бүтөт. Эч кандай жаш курагында бала өзүнүн убактысын жоготпойт. Кыскасын айтканда 4 класс, 1 класс болуп алмашылды, э? Ооба.